Так, записьте баштадык. Молодцы, кошулуңуздар трансляцияга. Таныш билиштериңиздерге дагы жөнөткүлө. Слушает дейт. Поднимает руку Дина дейт. Динара кандайсың? Кандайсыздар? Марипа. Айнура. Так. Азыр мындай кылалык, биринчи контент боюнча таанышыңыздар, анан суроолоруңарды даярдап турасыздар. Суроо жооп болгондо суроого жооп беребиз, практикаларды жасайбыз. Суроолоруңарды бир кагазга дайындап жазып туруңуздар. Азыр каалагандар да кошула беришсин, тааныш билиштериңерге жардам керек болгон тааныштарыңар болсо, ссылканы жөнөтүп койсоңуздар болот, дисбаланс кылып койсоңар. Эми бүгүнкү биздин 3 күндүк акысыз вебинарды баштайбыз. Мен өзүмдү тааныштырып өтөйүн. Менин атым Чолпон, фамилиям Серкебаева. Мен жашым 51-де. Новосибирск шаарында турабыз. Үй бүлөбүз менен, күйөөм, балдарыбыз менен, келинибиз менен ушакта турабыз. 14-жылы көчүп келгенбиз Сургутка, андан кийин азыр Новосибирск шаарында жашап атабыз. Буга чейин эми кичине мен каналымда отургандар билесиздер, биз кой мал бакчы тоонун башында, Бул жашоодо эмне силер үчүн негизги экенин билип алышыңыздар керек. Силер үчүн эмне негизги жашооңордо? Кагаз, ручка алып жазып отуруңуздар, 1-2 сөздөн эле. Негизги жашооңор үчүн эмне, жакшы жашоо үчүн негизги кандай максатыңар бар? Мен деле мисалы үчүн диагностика почти күнүмдө өткөзөбүз. Ошондо кыз келиндер деп айтат: "Мен айылда жашайм. Биз мал түшкөндө эле акчалуу болобуз, өрүк сатканда эле, же болбосо дагы бирдеме сатканда эле бакчалуу болобуз" деп. Мен так эле ошондой келиндердин бирөө болчумун. Тоонун башында свет да жок болчу. Чырак менен, көк май, чырак дегенди ошондо мен үйрөнгөм. Деп ошондо билгем. Менин жолдошум койчунун баласы кой бакчык. Мен уй саачымын, элдердин уйун. Ошонун сүтүн тартып, каймак жасап, анан сары май кылып сатып, ошого оокат кылчубуз. Мен да китептерди окуп, эки жакты карап, өзүңөр билесиңер, мал баккандар көбүңөр эле жок дегенде бала чакта кой сугарып, койго чөп салгансыңар, билесиңер. Мал багат деген адамда суббота да жок, воскресенье да жок, выходной дагы жок, майрам дагы жок, билесиңер, круглосуточно иштейт. Эгерде айлыкка иштеген адамдар жок дегенде суббота, воскресенье же болбосо майрамдар кыла салса, мал баккан адамда андай выходной жок. Ошентип жүрө берсем, мен деле жүрө бермек болчумун. Бирок кандай бир күнү чечимге келдим. Жок. Мен койлорго, уйларга эмес, мен өзүмө сулуш этишим керек. Мен өзүмдүн укум тукумума сулуш этишим керек. Мен ошолорго бир жакшы нерсе калтырып кетишим керек деп. Ошондой чечимге келдим. Свет дегенде элчилеп жүрө берсем, мен деле жүрө бермекмин. Биз деле ошол май саткан немеге эле, анан өзүңөр билесиңер, бирдеме сатып, бирдеме алганда берекеси да жок да. Күйөөм кетет, анан ошол майды сатып, аны муну сатып, анан продукт алып келет. Туз, чай, май деген. Вот ошондой, анан дагы досторуна жолугат, анан майрамдап да коет. Анын баары менен эле баарыңар тааныш болушуңар керек. Андай эме жашырганда эмне, баарыбыздын башыбыздан өткөн окуялар. Жүрсөм, мен деле ошентип жүрө бермекмин. Бирок мен чечим кабыл алдым. Жок, мен балдарымдын жакшы жашоосун кааладым. Өзүмдүн жакшы жашоомду кааладым. Ошон үчүн ошондон баштап мен бир жолу максат жазганымда, дептеримди катып коюп, жарым жылдан кийин ачсам бүт максатым ишке ашыптыр. Ошондуктан обязательно ручка кагаз алып, ручканын сыясын аябай жазгыла максаттарыңарды. Кимге сулуш эткиңер келет бул жашоодо?
Ким үчүн эмгектенгениңер келет, ким үчүн жашооңорду сарптагыңар келет. Бул өтө важный момент. И чечимди мына ушул бүгүн угуп отурганча чечимди кабыл алышыңар керек. Кандай чечим кабыл аласыңар? Кайсы тарапты көздөй кабыл аласыңар? Азыр Кудайга шүгүр сонун окуулар бар. Акчаңды төлө, дап даяр окуулар. Делай раз, делай два, делай три. И уже трансформация болуп алсаңар болот. Жашооңорду оңдоп алсаңар болот. Көйгөйүңөрдүн өзөгүн таап трансформация кылып алсаңар болот. Соңу заман келди да. Биз билбейм, мен канча мисалы үчүн эмне деген китептерди окуп чыктым, чындыкты билем деп. Азыр дагы окуп атам, мага 51 жаштамын. Мен деле отура бермекмин. Мен 51 жаштамын, мен үйрөндүм десем, менин өзүмдүн мамам 90-го чыкты. Азыр интернетти үйрөнүп алып, мурун эле курак курачу, азыр жаңыдагы курактарды үйрөнүп алып, 90 жашта. Мен силерге группага салдым бекен, салган жок бекен, салып дагы көрсөтөм. Интернеттен курактардын түрүн үйрөнүп алыптыр. Ошону үйрөнүп, чукулап, анан дагы жаңы курактарды жасап атат, көрдүңөрбү? Адамдын керектүү болушу бул жашоодо өтө маанилүү, өтө маанилүү. Ошондуктан өзүңөрдү кимге сулушту этесиңер, эмнеге сулушту этесиңер, кандай жашоодо жашагыңар келет, өзүңөрдүн мына бул жерде оңдош керек болот. Ушул жерге салыш керек болот бардык нерсе. А чечимди сразу кабыл алганды үйрөнүш керек. Эртең эмес, бүрсүгүн эмес. Эртең эмес, бүрсүгүн эмес. Азыр балдар что-то мен уже өтүп атам. Бурул. Мен көрүнүп атамбы, балдар? Айтып койсуңарбы, кимге берсем? Гүлсара. Айнура, разрешаю говорить. Айтып койгулачы, мен көрүнүп атамбы? Айнура Отунчиева. Көрүндүңүз Чолпонжай. Азыр звонок келип калды да. Динара кандай? Жакшы. Саламатсызбы? Жакшы, кандайсың Динара? Рахмат, баарыңызга мен дагы. Көрүнбөй угулбай калса айтып тургула, экөөңөрдүкүн кошуп койдум, себеп дегенде билинбей калбасын, менин кызым кире албай атыптыр. Ошондуктан чечимди биринчи өзүңөрдөн башташыңар керек. Мен деле тоонун башында уйсап, кыкчыстанып жүрө бермекмин. Ошондуктан биринчи өзүңөрдөн, чечимиңерден башталат. Бардык нерсе бул жерге жаңы решение киргизгенден башталат. Мындай да, силер мисалы үчүн күндө плов жасап атасыңар, ошого көнгөнсүңөр, ошонун сонун жасайсыңар. Бирок бир күнү силер манту жегиңер келди. Анан ошо пловдун ингредиенттерин алып чыктыңар. Күрүч, сабиз, пияз, эт, май. Коюп алып үстөлдүн үстүнө, бирок манту жегиңер келип атат. Так, эмне кылыш керек манту жеш үчүн? Силер буларды бышырсаңар, кайра эле күрүч, плов болот да. Ингредиенттерди алмаштырыш керек, бияктагы начальный биздин ойлорубузду алмаштырышыбыз керек. Башка результатка барыш үчүн ингредиенттерибизди алмаштырышыбыз керек. Мына мен ошондон баштадым. Эми ал убакта эчтеке жок, мен дагы 30 жыл, 25 жыл жүрдүм аны изилдепчи. Чындык. Азыр жакшы болбоду, квантовый скачок жөнүндө сонун окуулар бар. Тим эле мына азыр мындай эле кылып муну окусаң эле ушуну аласың деген. Ушундай кыска мөөнөттө трансформация боло турган сонун окуулар бар. Азыр переход болуп атат. Дүйнө жүзү боюнча билесиңер, ааламда переход болуп атат. Ошон үчүн окуш обязательно керек. Өзүңөр үчүн болбосоңор дагы өзүңөрдүн урпактар үчүн окушуңар керек. Бул өтө важный момент. Ушул азыр переход болуп атканда калып калбай, урматтуулар, калып калбай. Кошулуп адамдарга алдыга жылып кетиңиздер. Сөзсүз чечим кабыл алып, өзүңөрдү алдыны көздөй сүрөшүңөр керек. Эч ким силерди жакшы кыла албайт. Мына мен мисалы үчүн азыр диагностика кылып атам. Диагностикада көпчүлүк эмнелерди айтып атышат. Күйөөм менен урушам, күйөөм мени деген контролдойт, күйөөм мени эч бастырбайт, жалаң
тегеректе жертва болуп алган адамдар. Силердин айлана чөйрөңөрдө бир чоң секретти ачып берейин силерге. Айлана чөйрөңөрдө болуп аткан нерсенин баарын силер отражать этип турасыңар. Силердин уш жердеги неосознанный частьтагы файлдарга жазылган жесткий дисктеги программалар. Ошонун бирөөнү балаңар айтып берет, бирөөнү күйөөңөр айтып атат, бирөөнү кайын журтуңар айтып атат, бирөөнү коллегаңар. То есть ошону эле кайра отражение кылып атат. Бире албагандар болуп атат окшойт да. Отклонять этели, а то ушунча кишини күттүрүп койду. Ошондуктан көп нерсе биздин бул жердеги неосознанный частька жазылып калган нерселерден болот. Көпчүлүк айтат, мен жакшы, жок, баары жакшы, эмне үчүн ушундай болуп атат? Көпчүлүгү түшүнбөйт каяктан келип атканын. Мен дагы түшүнбөгөн адамдардын ичинен болчумун. Мен дагы көп коучтарга бардым, чынын айтайын. Самарадан окудум, деги эле орустардын баарынан окуп чыктым, психологдордун көбүн окудум. Көп эле бир жагы менен иштейт да. Бул коуч менен психологдордун айырмасы бар. Психолог деген нар жак менен, прошлый менен карап келип, анан жыйынтык чыгарып, анан бияктан оңдогонго аракет кылат. Коучтар ушундан токтоп турган точкаңардан эле астыга вперед, молодцы, 500 жолу аффирмация айткыла деп кетет. Ал деле иштейт, бирок временно. Мындай да силердин колуңарга сайылып калган тикенекти алыш үчүн учу сынып калды. Бирок аягы сынып калды, учу денеңерде калып калды. Ал көп көзүңөргө көрүнбөйт, тийбесе оорубайт, бирок тийгенде көзүңөрдөн от чыгат. Так эле ошондой. Ошон үчүн бардык нерсенин түпкү накта өзөгүн таап ошону сууруш керек. Жүрөккө сайылып калган эмоциональный болдоруңар бар. Жүрөгүңөр ооруп калган. Бул кичинекей чак. 70-80% бала чактан келет. Калган 20% кинодон, телевизордон, китептен, эмоциональный өзүңөр көргөндөн, школдон, дагы ушу сыяктуу тааныш билиштериңерде. Вот ошолордон келет. А көпчүлүгү нары детство. Тетиги жаралардан 9 ай мурда. Көрдүңөрбү? Түйүлдүк боло электен 9 айдан астын и анан 5-7 жашка чейин бала чак. Ошон үчүн азыр көпчүлүктөр сурап атат, проблеманы айтканда эле мен мындай экен десем, сен кантип билип атасың? Бала чактан келет экен. Мен деле көзүм ачыла элек. Аракет кылып атам, ачылсын деп анын көрөсүн. То есть бардыгы биздин жесткий дискке эмнелер жазылып калган. Анан биздин сознание бар, подсознание бар, астында деген сөз. Подсознание. Бул эмне дегенди көрсөтөт? Сознание бирди айтат, бул баарын жаап турат сознание, биздин мээбиз күчтүү да. Подсознаниядагы чындыкты көрсөтпөйт. Вот ошон үчүн дүйнө жүзүндөгү 100% адам ошонун баарын өздөрү билип эле оңдоп алалы деп атат. На самом деле мен деле ошонткен. Бирок подсознаниядагыны сознание көрсөтпөйт, жаап турат. Себеби сознание деген мээбиз биздин. Мээ үчүн лишний жумуштун кереги жок. Мээ өтө жалкоо, умный орган. Ошон үчүн ал кыска жолду тандайт. Ошон үчүн жана азыр биз эгер 1-класста жарым жыл эле анын крючогун жазган болсок, азыр болсо карабай эле жазабыз го. Ошончолук автоматташтырып салат. Машина айдаганда деле ошол сыяктуу. Ошондуктан көп нерсе бала чактан келет. Азыркы жашооңордун түп тамыры ошол жактан. Эми андан тышкары ата-тек, эне-тектен бизге көзүбүз атага окшош, мурдубуз апабызга окшош, кыялыбыз тайнеге, талантыбыз чоң атага деген сыяктуу ДНК менен, кан менен башкача айтканда, программалар кошо келет экен ата-тектен. Көрдүңөрбү? 80%ке жакыны родтон биздин ата-эне тегибизден келет экен программалар. Уже жесткий дискке жазылуу. Көрдүңөрбү кандай кызык нерселер бар. Анын биздин азыркы жашообуздагы проценти кыйын болсо 6% болот. Жашоодон ала турганыбыз. То есть биздин жана 1 жаштан 5 жашка чейин.
Калган проценти бир 10-15% реинкарнациядан келет экен. Эми бул кичине кыйыныраак түшүнүп, кийинкилерде сабактарда берем. Азыр ата тек анан өзүбүздүн азыркы турмуштагы жашообуз боюнча сүйлөшөбүз. Көпчүлүк учурда көбүңөр түшүнбөйсүңөр, кандайча бирөөнүкү анысы мунусу жок. Көпчүлүк учурда биз роддон келген жесткий дискке жазылган эле программалардын аткаруучусу болот экенбиз. Мен азыр аябай глубоко түшүп буну изилдеп көрүп атам. Даже бүт причиналарынан бери келет экен. Бул кандай болот? Мисал алсак, кыздар көпчүлүк учурда, не постоянно, көпчүлүк учурда тайыне, чоң тайынесинин турмушун кайталайт экен. 75 жылдан өйдө, 72 жылдан өйдө. Бул эми 25 жылда бирден күйөөгө чыкканмын деп эсептесек, ошондо 72 жылда плюс-минус. 72 жылда кайра ошол кайталанат экен. Ошон үчүн тайыне, чоң тайынелериңердин жашоосун кыздар карап көрсөңөр болот. Эркек балдар чоң ата, чоң атанын жашоосун. Ошол убакта кайра кайталанат экен. Ошол жашоо. Эмне себептен? Ошол убакта жашап бүтпөй калган эмоциялар калып калат экен. Ана мисалы үчүн жана аборт эмнелерди айтып атпайбызбы? Төрөлбөй калган балдар, внематочный болгон, бойдон түшүп калат дегендин бардыгы. Бул ошол жактан келаткан кандайдыр бир өкүт, бирөөнү жоготуп, чоң тайыныңар нары жакта. И ошону кой бербей калгандан болот экен. Жана кыргыздагы сөз бар, ыйдын артынан ый келет, көп ыйлап алгыла деген. Аны бирок ал ыйлабай эле койгондон эмес, жүрөктөн чыгарыш керек экен. Бул адам жашоого келгенде, кеткенде бир гана ошол адамдын жан дүйнөсү чечим кабыл алып келип, чечим кабыл алып кетет экен. Ошол чечимди эч ким өзгөртө албайт экен. Эгер ал чечимди өзгөрткөн киши бар болгон болсо, ошондой ситуациялар дагы редко встречается. Ошонун чечимине чечим кабыл алган киши жооп берип калат экен. Муну түшүндүңөр, Любой адам өзүнүн чечими менен ушул жашоого келет экен. Бул эмне деген сөз? Биздин жан дүйнөбүз 9 ай мурун биздин атабызды өзүбүз тандайт экенбиз. Түйүлдүк жаралы элек кезде. Анан силер азыр таң калбай эле койгула. Мен атамды жаман көрөм, атамды жок, атабызды өзүбүз тандап келет экенбиз. Ушул менин атам болот. Көрдүңөрбү? Атага кирип, ата аны апага өткөзүп берет экен. Апага өткөзгөндөн баштап уже ал жан дүйнөбүз биздики тело боло баштайт экен. Ошон үчүн жанакы биздин денебиз, мээбиз бизге аманат. Денебиз айрыкча. Ошон үчүн денени жакшы көрүп, массаж жасап, таза күтүп, сүйүп обязательно. Денени сүйгөндү унутуп калып атабыз. Вот ошол жерден чатак башталып кетет. Аманатка эмне болот? Аманат деген бул сөзсүз аткарылчу шарттар деген сөз, туурабы? По умолчанию закону жок аткарыла турган шарттар. Так биз денебизди эмне кылып атабыз? Денени кабыл албай коюп атабыз. Вот ошондон анан проблемалар башталып атат. Ошондон оорулар башталып атат. Ошондон өзүңдү өзүң сүйбөй, анан чатактын баары ошол жерден башталып атат. Көрдүңөрбү? Ошентип адам баласы өзүнүн чечими менен атасын тандап, атасы апасына өткөзүп берип, анан жарык дүйнөгө келет экен. Кайра жарык дүйнөдөн кеткенде жашап өзүнүн чечими менен жан дүйнө денеден чыгып кетет экен дагы кайра. Дене менен мээ кайра топуракка айланат экен. Ошон үчүн жана атасы апасы өтүп калгандар. Ата апаңар дайыма силердин жаныңарда. Жан дүйнөсү жаныңарда. Өзү гана, денеси гана жок. Азыр көргөнгө просто ар бир адамдын сознаниясы жете элек. Көргөнгө даяр эмес экенбиз. Ошон үчүн көрө албайт экенбиз. Муну көргөндөр дагы бар араңарда. Ошондой дарылары барлар.
ошондой касиети бар адамдар бар. Муну көрүп атам, аны көрүп атам деген дары бар, касиети бар адамдар көрө алат. Көргөнгө даяр адамдар көрө алып атышат. Муну ар бир адам көрө алат экен, на самом деле. Бирок биз дүйнөгө келгенден кийин материалдык мир, мусорлар каяктагы, таарыныштар, күнөөлүү сезимдер, ушул сыяктуу нерсенин баары биздин ички дүйнөбүздүн көзүн жаап таштаган экенбиз. Вот ошон үчүн көргөнгө даяр эмес экенбиз. Качан биз тазаланып бүткөндө көргөнгө даяр болобуз. Арабызда бар ошондой таза, жан дүйнөсү таза адамдар көрө алышат, на самом деле. Бул оңой эле иш, бирок өзүңөр менен иштеш керек. Өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдү тазалагандан кийин, иче кардыңарды артып бүткөндөн кийин ар бир адам көрө алат. Көпчүлүгү бизде материалдык мир менен жабылып калган. Тигиндеги бар шуба менде жок, ичкүйдүүлүк, жанагындай кыжырдануу, ушул сыяктуу көп эмоциялар менен жаап таштаганбыз. Боль болгон, ошондо бүт жаап салганбыз. Ички внутренние глаза, ички дүйнөнү көргөн, биздин өзүбүздү көргөн көзүбүздү жаап таштаганбыз, мындайча айтканда. Ошондуктан бул квантовый психологияда эмнелерди именно ошол эмне себептен болгону, причинасын, өзөгүн таап чыгып, ошону менен иштеп атат. Ошону трансформациялап атат. Квантовый поле, квантовый физика деген азыр ар кимиң окуп атасыңар. Бул эмне? Бул кванттык поледе, кванттык талаада. Же болбосо единый поле. Кадимки информация банкы болот экен. Бул силер мынакей, мен силерге айткам, телефондо облакада силер документ, фотография, эмненин баарын 20 жыл, 30 жыл мурункуну сактасаңар болот. Бирок эч кимиңер мага ошол облаканы көрсөтө албайсыңар. Бирок түшүнүңөр бар, какой-то информацияны сактай турган булутча бар экен. Так ошондой кванттык талаа бар экен. Бул вообще эле постоянно эле болгон. Вот ошол жерде бүт информациялар биздин ата эне тегибиз деги эле бардыгы жөнүндө информация ошол жерде сакталып турат экен. Маалыматтардын бардыгы. Вот ошол жерге доступ алгандан кийин кирип, ал жерде убакыт, пространство, каршылык дегендер жок. Ал жерде баары здесь и сейчас, азыр, ушул моментинде. Ошон үчүн жанакы разбор кылгандар билет. Фигураларды койгондо моментинде көрсөтүп берип атат. Ошол жерден поломка деп коебуз, сынык, же болбосо жанагындай турмушта кандайдыр бир туура эмес нерселер болуп кеткенде. Ошол жерден тагдырда бузук кетип, анан ошол кайра кайталанып, анан азыркы жашоодо дагы башка адамдарда кайталанып аткан болот. Ошондуктан ошону алып салыш керек да, ошол жерге кирип туруп эле. Мен өзүм да скептикмин, оңой менен ишенбейм. Мени атам дагы, апам дагы, мамам дагы, папам дагы атеисттер болчу, папам партийный киши болчу. То есть билесиңер кимдер экенин. Мен да оңой менен бир нерсеге ишенбейм. Только текшерип көрүп, методом доказательства анан ишенем. Ошон үчүн менин айткан сөздөрүмө толук ишене берсеңиздер болот. Мен баарын текшерип чыктым. Кванттык поле деген кандай сезет? Мен мисалы үчүн такыр ишенбечү болчумун, на самом деле. Бул обученияга дагы чисто случайно попадать этип калдым. Продюсер болуп иштеп атып, Затхан Жусупова ошонун обучениесине анда да көңүл бөлгөн эмесмин. Но кийин анан түшүнүп, бул мага керек экен, мен бала чакама керек экен деп. Андан кийин окуп баштадым. Азыр дагы аябай глубже окуп атам. Азыр уже иностранный психологдордукуна өтө баштадым. Себеп дегенде, өзүңөр билесиңер, разбор 2 саатка чейин созулуп кетет. Мен азыр кыска разборлорду үйрөнүп окуп келип атам. Кыска диагностика, точный диагностикалар. Но эми ага көп каражат, көп убакыт кетет экен. Азыр алар менен дагы бара-бара бөлүшөм. Азыр бул көп нерсени азыр мен обученияда окуп аткан кыздар билет, окуп бүткөндөр дагы билет, индивидуальный менде өткөндөр бар. Биздин эфирден кийин балким бөлүнүшөт аяк жагында, каалагандар болсо
колуңарды көтөрүп эме бөлүшсөңүздөр болот. Кандай изменение болуп атат, эмне болуп атат. Мен дагы көп ишенбей жүрүп, андан кийин уже иштеп баштагандан кийин анан баардык иштейт экенине эми гана ишенип, ошон үчүн элдерге окуп атам. Эми биздин биринчи бүгүнкү темабыз ден соолуктун тамыры өзүңө болгон сүйүүдө дейт. Өзүңө болгон сүйүү деген бул биз дайыма ата апанын хромосомдорунан турабыз. Муну биологиядан бараңар окугансыңар. 23 хромосом атаныкы, 23 хромосом апаныкы. Следовательно, жарымыбыз, оң тарабыбыз ата, сол тарабыбыз ровно ападан турат. Экөө биригип менмин, Чолпон Серкебаева. Көрдүңөрбү? Bir adamda 3 adam постоянно жүрөт. Ата, апа, чогуу, мен чолпонмун. Бардыңар да ошондой. Башкача жок. Эми ден соолугуңарда кандайдыр бир жериңер ооруп аткан болсо, кайсы тарабыңардан ооруп атат байкаңыздар. Оң колуңарбы, сол чыпалаңарбы, байкагыла. Так, значит, ошол атага тиешелүү жак. Ошол жагыңар страдайт этип атат. Ошону менен иштеш керек деген белги бул. Мына бүгүн эле диагностика кылсам, мен белим ооруйт, мындаймын, тигиндеймин, күйөө менен урушуп атам. Апасы менен мамилеси жок. Күйөө менен мамиле бул апа менен болгон мамиле. 100%. Мен муну текшерип атып бүттүм. Күйөөңөр так апаңар айткан сөздү айтат. Просто биз эч качан ойлобойт экенбиз. Менин күйөөм апам айткан сөздү айтып атат деп эч качан ойлобойбуз. Кагазга, дептерге жазып алып, мага окшоп. Анан кайра окусаңар эстейсиңер апаңар качан айтканын ошол сөз. Силерге жакпаган сөздү айрыкча. Ошондуктан ар бир органдын өзүнүн биринчи эң өзөгү болот экен, каяктан ооруп баштап аткан. Көпчүлүк учурда ата энеси давление болгондор бар. Алар кыздары же балдары да давление болот. Инсульт болгондордуку инсульт болуп кайталайт. Эмне үчүн? Ата апа мен силерге таандык болуп, силердин кызыңар болуш үчүн мен силердин орууңарды даже кайталап атам. Көрдүңөрбү, кандай окшоштук бар? Бул каяктан келип чыгат? Бул дагы балалыктан. Силер жаңыдан төрөлүп, чоңоюп, басып, сүйлөп, жаңыдан өнүгүп, айлана чөйрөңөрдү өздөштүрүп келаткан учурда кандай болгон силерде? Силер эки жакты карап, таанып, ата апаңарды көрүп, таанып, анан атаңардын же апаңардын жасаган нерсесин кайталаганыңарда эмне болгон? Ата апа күлүп, кубанган. Менин балам же кызым чоңоюп келаптыр. Бизди туурап калыптыр деп искренне кубанган. Вот ошол моментте биздин мээбиз эмне деген? Мен атам менен апамды ксерокопиядай кайталасам, булар мени жакшы көрөт экен, булар кубанат экен, сүйүнөт экен деген сигнал келген дагы. Ошол күндөн баштап биз алардын бүт нерсесин кайталаганга өткөнбүз. Неосознанно. Ошон үчүн жана ата апаны оп-окшош кайталап аткан себебибиз ошол. Биз сурабай эле ошону кайталайбыз. Азыр карасаңар, байкасаңар, эмнелерди кылып атканыңарды, эмне үчүн ошондой кылып атасыңар? Өзүңөргө вопрос берсеңер, атаны же апаны кайталап аткан болосуз. Себеби жесткий дискке эмне кирип калган? Мен атам апамды кайталасам, булар бактылуу болушат экен. Мени жакшы көрүшөт экен. Сүйүнүшөт экен деп ойлогонбуз. Вот мына биринчи программалар анан ошол жактан келген. Анан ошондон мен ал жакшы эле жагын эмес, бүт жагын анан кайталай баштаганбыз. Анткени биздин мээбиз эмне деген? Бүт кайталаш керек аларга жарыш үчүн. Алар сүйүнөт бизди чоңойду деген. Даже оорусунан бери кайталаганды үйрөнүп алганбыз. Мына биринчи причина ошол жактан келет. Ата апа. Анан көпчүлүк балдар ыраазычылык билдиргенди билбейбиз. Мага окшоп ооз учунан ыраазычылык айткандар көп. Мен көп убакыт ыраазычылык айтсаң эле баары жакшы болот десе, көрдүңөрбү кандай түшүнөт мен ыраазымын айта бердим. Ушул жерден эле айта бердим, ыраазымын. Кекиртектен өтпөйт. Эмне үчүн иштебейт деп изилдеп баштаганымда көрсө ичим толтура мусор экен. Мусор деген эмне? Таарыныч,
Бул таарыныштын ата апаңарга барбы деп сурасам, азыр баардык адамдар айтат, жок. Муну кантип текшеребиз? Мини тест. Жакынкы учурда кимге таарындыңыздар? Күйөөгө, аялыңа, балаңа, бир тууганыңа, кошунага, подружкаңа, друг, коллега, неважно, кимге таарындыңар? Эгер таарынган болсоңор, ата апаңарга таарынчыңар бар 100%. Себеби бул коллега, малега, кошуна, анан тиги бир тууган деген таарыныштын баары бир эле болгону ата же апага таарынгандын варианттары экен. Варианттар экен болгону эле. Ошону эле биз улам башка формада кетире берет экенбиз. Бул таарыныш деген детский позиция. 5 жашка чейинки ошол убакта калып калган таарыныштар. Себеп дегенде чоң адамдар, взрослые люди, не обижаются, они решают задачу. Кто обижается? Дети обижаются, они не хотят понимать. Түшүнгүсү келбейт. Ошондуктан алар эмне кылышат? Таарынышат. Мындан тышкары кайсыл учурда дагы адам баласы ооруйт экен. Күнөөлүү сезим. Бул күнөөлүү сезим деген эмне? Атамды, апамды мекеге алып барган жокмун, жакшы көйнөк алып берген жокмун, ооруп калганда жанында отура алган жокмун, баккан жокмун. Айрыкча кыздар ушундай көп кылышат экен. Кыздардын милдети күйөөгө чыккандан кийин үй бүлөсү менен болуш керек. Негизи. Анан бул күнөөлүү сезимди өзүңөргө алгандан кийин, бул күнөөлүү сезим деген эмне? Мен күнөөлүүмүн деп ааламга жарыялап атпайсыңар. Мен күнөөлүүмүн дегенде аалам эмне деп атат? Бул күнөөлүүмүн деп атат. Жаза сурап атат. Жаза берелик дейт экен дагы, анан жаза бере баштайт экен. Кандай жазалар болуп атат? Ден соолук. Ден соолук бир жери ооруп, анан ошондон баягы күнөөлүү сезимди акташ үчүн бир жерде же органын берип атат, же дагы бирдемеси ооруп атат, же болбосо акчасын салып берип атат, же болбосо бизнесин салып берип атат, же болбосо дагы бир нерселерин салып берип баштайт экен. Вот ошондуктан күнөөлүү сезим өтө кыйын сезим. Күнөөлүү сезим. Бул көзгө көрүнбөйт, даамын сезе албайсыңар. Бирок постоянно мойнуңарда жүк турат. Ошол жүктү жеңилдетиш үчүн, компенсация үчүн берип турасыңар. Ден соолукту, дагы бирдемени, мамилени да жок болгон ошондон. Ошол күнөөлүү сезим дагы жаман нерсе. Анан ата ападан дагы кайсы убакта болуп атат жанагындай иерархиянын бузулуп кеткени. Иерархиянын бузулуп кеткени, эне ата энени баладай көрөм дегендер көп. Мен диагностика алганда көпчүлүгү прям айтышат. Мен аяйын дейт. Анын ооруйт, же болбосо слабый. Мына ошонун бардыгы бул качан силер аны баланын ордуна түшүрүп атасыңар? Силер анын улуктугун, бийиктигин көрө албаганда түшүрүп салып атасыңар. Физически төргө отургузуп атабыз, физически деген көзүбүз көрүп аткан мирде. Жан дүйнөбүздө биз байкуш баладан да жаман болуп калдым, көрдүңөрбү? Бүттү. Жан дүйнөңөрдө ал улагада отурат. Физически түрдө отурган менен жан дүйнөңөрдө улагада отурат. Бүттү, силерге энергия келбейт. Ата эне тектен энергия только ата апа аркылуу өтөт экен. Биздин оң тарабыбыз бүт атаны тегибиз турат, сол тарабыбызда апа тегибиз турат, эне тегибиз. Көрдүңөрбү? Экөө бирикип гана анан бизди астыга жылдырат. Бизди постоянно алар ошентип колдоп турушат. Бирок таарыныч жанагындай күнөөлүү сезим ошолор бизди бул ата энени артта турган ата энени астыга коюп алып атпайсыңар балдарыңардын ордуна. Вот ошол убакта анан чатак башталат. Энергия биринчиден албай каласыңар ата энеден. Тектерден да албай каласыңар ресурсту. И еще алар менен мамиле бузулат. Себеп дегенде бала атага энергия бере баштаганда жаратылыштын закону бузулат. Вот ошол учурда анан
ата энени вроде жакшы көрүп атат сознательный часть, неосознанный часть түртүп атат. Силер мен энергия бере албайм, силер энам атамсыңар, силер күчтүүсүңөр, силер беришиңер керек деп атат. Ошон үчүн жана көпчүлүк учурда түшүнүксүз сезимдер бар силерде. Ата апа деп түшүнүп атасыңар, но бирок неосознанный часть почему-то түртүп турат эн атаны. Канчалык жакшы көрсөңөр деле эртерээк кетейинчи сүйлөй электе чыгып кеткенге аракет кылабыз, же болбосо чын жүрөктөн сүйлөшө албайбыз. Эмне себептен? Именно ошол силер ага энергия берип аткан үчүн. Аны силер проработать этип, ата эненин улуктугун кабыл алып, өзүнүн ордуна отургузушуңар керек. Ошондо ата апа дагы күчтүү болот. Өзүн өзү сүйбөгөн кайсактан келип атат? Мынакей ата апа менен таарыныч болуп атат. Ата апа менен таарыныч болгондон кийин кээси бар, мен атамды сыйлабайм деп атат. Ошонткенде силердин оң тарабыңар ата. Силер айтып атасыңар, мен өзүмдүн оң тарабымды сыйлабайм. Көрдүңөрбү? Бүттү, силердин жарымыңар жок болуп калды. Сол тарабыңарды апаңарды сыйлап атасыңар, оң тарабыңар силерге баш ийбейт. Себеби силер аны жаман көрүп атасыңар өзүңөрдүн. Көрдүңөрбү? Кандай байланыш бар экен. Сен слабыйсың деп атасыңар атаңарга, оюңарда. Аны жакшы оюңар менен кылып атасыңар. Но тем не менее өзүңөрдүн жарымыңарды ошентип күчтөн тайдырып атасыңар. Апаңар менен урушуп атасыңар, бул жарымыңар кетип атат. Вот ошондон анан ден соолук дагы кошо кетип атат. Бала чакта жаңы төрөлгөндө кичинекей балдар эч качан мен семизмин, арыкмын, бутум кыйшык, же көзүм кичинекей деп эч ким айтпайт, муну баарыңар билесиңер, Анан кичине чоңое баштаганда эмне болот? Кичине чоңое баштаганда дагы эле биздин ата апабыз сүйүүсү менен эмнелерди берип коет? Менин бүтүк көзүм, менин кичине бочкам, же болбосо дагы менин маңкам, же болбосо дагы бирдеме, дагы ушундай буту кыйшыгым, анан мындай мен мисалы үчүн папам айтчу. Кызымдын 5 тал эле чачы бар деп, чачым аз окшойт да, ошондой ойлосом. Көрдүңөрбү? Ошондой майда барат нерседен уже өзүбүздү кем сезе баштаганбыз. Бул 5 жашка чейин. А болгону эне атабыз бизди сүйүүсү менен эркелетип атам деп ойлогон. А программа болсо бияка шык кирип кеткен. А кирип кеткен программа вирус, ал өзүнүн ишин кылып баштаган. Көрдүңөрбү кандай болуп атат? Кандай иштеп атат? А бул жашоодо болсо, андан кийин ошол сознание келгенден кийин анан органдарды кабыл албай баштаган. Бирөөсү буту кайшык, бирөө чачың мындай, бирөөсүнүн колу мындай, анан оозу мындай эмес, мурду мындай эмес, мына ошол убактан кабыл албай баштаганда органдарыңар таарынып, ответный силерге эмне берет? Оору берип атат. Ошентип оорулардын түп тамыры дагы биздин бала чактан келет экен көпчүлүгү лояльность, кайталоо закону деген бар. Жаратылыштын кайталоо закону. Биз ата энебизди түп тамырыбызда, ошон үчүн кыргызда сөз бар. Алма сабагынан ашып түшпөйт деген. Бул каяктан келген сөз? Алма сабагынан ашып түшөт экен. Качан биз ошол программалардан арылганда ашып түшөт экен. Эмне үчүн ашып түшпөйт? Себеби биз кайталап атпайбызбы кайра эле 75 жылда эле кайра эле. Кичине алдыга жылганга аракет кылып атабыз, и то ал мисалы үчүн акча тапсак мамиле жок, мамилени тапсак акча жок, ден соолукта болсок калган үчөө жок, предназначениябызды таба албайбыз, ошентип кыйналып атабыз. Эмне болуп атат бул? Бул ата тек менен байланыш жок деген сөз болуп атат. Ошон үчүн акыркы биздин 7 ата тегибиз, эне тегибиз биздин жашообузга таасири түздөн түз бар экен. Ошон үчүн бекер айтылбаптыр кыргызда 7 ата тег, эне тегиңди билишиң керек деген. Айрыкча 4. Ошо 4-өнүкү көп кайталанат. Разборлордон азыр көп караганда ошол 4 сөзсүз ошол 4 да.
100 жылдын ар жак бер жагы түртө постоянно кайталанат. Эми өзүн өзү сүйүү деген бул тема, бул аябай көп тема да, чоң тема чындыгында. Именно өзүңөрдү кабыл албаган үчүн, ата энени дагы кабыл албай, и соответственно сразу ошонун баардыгы ооруга айланып атат. Бул силердин ийгилигиңерден алыстатып атат. Ошондуктан эң биринчи дене деген аманатка келген да. Биз аны оценивать эте албайбыз. Бизге берилген аманатка. Ошону жакшы урунушубуз керек. Кандай болсо ошондой безусловно сүйүү менен кабыл алып өз денени күтүш керек. Таза, жакшы тамак берип, жакшы төшөккө жаткырып, жакшы жерге. Аманатка берилген нерсени жакшы күтүшүбүз керек. А биз кандай кылып атабыз? Жакпай атат. Ошондуктан өзүбүздү кабыл албаган үчүн бизди башкалар да кабыл албайт. Сөзсүз өзүңөрдү кабыл алганды биринчи үйрөнгүлө. Силер өзүңөрдү кабыл албасаңар, башка киши кабыл албайт просто. Ошондуктан биринчи өзүңөрдү күзгүдөн карап, жакшы көрүп, өзүңөр менен заниматься этип, өзүңөргө жакшы тамак, жакшы чай куюп берип, жок деген. Жакшы сөзүңөрдү айтканды биринчи өзүңөрдөн башташыңар керек. Урматтуулар. Азыр суроо жооптор болот, азыр мен контентти айтып ийин. Эң биздин чатак жерибиз бул жерде болуп атат. Жакшы биздин качестволорубуз бул по умолчанию баарыбыз кабыл алабыз. Социумдагы кабыл алат, айлана чөйрө социум деген, биздин айланабыздагы кошуна колоң дегендер, көзүбүз көрүп аткандар, бир тууган, бала чака деген сыяктуу. Биздин жакшы жагыбыз менен биз гордиться этет экенбиз. Аны катпайбыз, аны сразу көрсөтөбүз адамдарга, өзүбүз да кабыл алабыз, анткени жагып атат биздин ийгиликтерибиз, көзгө көрүнгөн жашоодогу жакшы нерселерибиз, сулуулугубуз көзүбүзгө көрүнүп аткан. Аны баарыбыз кабыл алат экенбиз. Социум сразу кабыл алып атат ошону. Байкасаңар, өзүңөрдүн жакшы жагыңарды силер кабыл алган үчүн айлана чөйрөңөр да кабыл алып атат. Вот чатак жер кайсы жерден башталып атат? Жаман жагыбызды кабыл албагандан башталып атат. А жаман жак баарыбызда бар. Жаман жак дегеним эмне? Жакпаган жак. Жаман жакшы деген дагы бул философский термин. Жаман жакшы жок. Ким кандай таразаласа ошого жараша. Бирөө үчүн жаман деген нерсе жакшы, жакшы деген нерсе жаман. Биздин восприятиябызда. Ким кандай кабыл алса, негизи ал жок. Биз өзүбүз таразалап оценка алганды үйрөнүп алганбыз эмнегедир. Вот ошол жерден чатак башталып атат. Мисалы үчүн жалкоолуу, мен муну жасабай койдум, өзүн өзү күнөөлөп, ушул сыяктуу. Мен баягыда туура эмес иш кылгам, мындай болуп калган, вот катабыз деген биздин өзүбүзгө жакпаган биздин иштерибиз. Качандыр бир кездеги биздин каталарыбыз. Вот ошо катадан качабыз деп биз өмүр бою өзүбүздүн энергиябызды ошол жака салып берет экенбиз. Ошону кимден катабыз эң биринчи? Биз каталарыбызды. Ата менен ападан катат экенбиз. Көрдүңөрбү? Башка кишиден эмес, башка киши бизге баары бир экен. Именно ошо ата апа билип калбасын, бизден баш тартып кетпесин деп ата ападан катат экенбиз. Көрдүңөрбү? Качандыр бир убакта эки алгансыңар, же болбосо дагы бир нерсе болгон, жашоодо туура эмес бир иш кылып алгансыңар, ошонун баардыгын ата ападан анан катканга аракет кылат экенбиз. Вот ошол учурда биздин энергиябыздын 80% ошону катканга кетет экен. Элестеткиле. Буну биз күндө ойлобойбуз, бирок неосознанный частька киргизгенбиз да, муну эч ким билбеш керек. Бүттү, ошол жерде 80% күнүндө силердин энергияны жеп турат экен, күндө. Биз айфондун эле эң акыркы моделибиз. Ошондой эле зарядка менен энергия менен иштейбиз. Ошонун 80% энергиясын ошол жаман бизге жакпаган жакты катышка кетет экен. Жана бизде орустар айтып атпайбы, скелеты в шкафу. Вот ошону катканга, ошону эч ким билбесин дегенге кетет экен. Көрдүңөрбү? Ошол жакты кабыл албаган үчүн анан оорулар башталып, анан дагы көп нерселер башталып кетет экен. Ал болсо болгону каталар экен.
Аны туура кабыл алышыбыз керек экен. Эгерде биз ошол катаны кылбасак, биз алдыга кийинки тепкичке чыга алмак эмес экенбиз просто. Потому что биз аны билбей, андан кийинки тепкичке чыга албайт экенбиз. Көрдүңөрбү кандай моменттер бар. Муну дагы өзүбүз оценка кылып алганбыз. Өзүбүзгө жакпаган жактарды. Же болбосо бутубуз кыйшык, же дагы бирдеме. Өзүбүз ойлоп таап, ошол терс жагыбызды ойлогон сайын биздики бүт минуска кирип кетип турат экен. Көрдүңөрбү? Эң биринчи ошол биздин жанагы жаман жактарыбызды эне ата билбесин деп ошону катабыз деп ушунчалык аракет кылат экенбиз, ошого энергиянын баары кетип калат экен. Күн сайын элестеткиле, күн сайын. Ошон үчүн максатка энергия калбай калып атат. Алдыга жылышка энергия калбай калат. Биздин великий үй алалык, саякатка баралык, жакшы жашайлык дегенге энергиябыз жетпей калат да, 80% кетип калса. Көрдүңөрбү? Эми азыр давайте практика жасайлык, анан суроо жооп кылабыз, анан андан ары дагы улайбыз. Хорошо? Азыр ыңгайлуу отуруп барыңар. Кол бутуңарды кайчылаштырбай, түз удобный отуруңуздар. Именно азыр ошол. Өзүңөргө жакпаган сапаттарды кантип кабыл алыш керек? Азыр ошол боюнча практика жасайбыз. Ыңгайлуу отуруп, музыкасы жок жасайбыз, себеби музыка угузбай салат экен. Колу бутуңардын, булчуңдарыңардын баарын бошоткула. Көзүңөрдү жумгула. Бутуңар жерде болсун, таманыңар полностью жерде. Үстөлдө отурган болсоңор, үстөлдүн чекесине отурабыз. Чалкалап эмес, жатып алып эмес. Бутуңардын бүгүлгөн жерлери 90 градус болуш керек. Белиңер дагы түз отуруш керек. Ошондо эч жериңерге күч келбейт. Көзүңөрдү жумуп, колуңарды тизиңерге коюп, булчуңдардын баардыгын бошотуп. Таманыңардын, бутуңардын, тизеңердин, сандарыңардын, ичиңердин, булчуңдарын баарын коюп бергиле. Колдоруңарды, ийиндериңерди, мойнуңарды, булчуңдарын бошоткула. Бетиңердин, башыңардын, кулактарыңардын, көздөрүңөрдүн баардыгын бошоткула. Көзүңөр жумулуу. Эми оозуңарды ачып, денеңердеги баардык желди чыгаргыла. Абаны болбосо. Чыгаруудан баштайбыз биринчи. До конца, кереги жок мусордун баарын чыгарабыз ошону менен. До конца. Мурдуңар менен терең дем алабыз кайра. И кайра чыгарасыңар оозуңар менен. Канчалык узун чыгарсаңар, жашооңор узун болот. До конца чыгарабыз. Эчтекени калтырбай. Терең дем алабыз мурдубуз менен. Демибизди чыгарабыз оозубуз аркылуу. Мурдубуз менен терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Өзүбүзгө ыңгайлуу болгон жерде отурганыбызды элестетебиз. Бул деңиздин жээги, көлдүн жээги, жайлоо, же болбосо кымбат отель болушу мүмкүн.
Жан дүйнөңөр кайсы же тарапка баргысы келип атса, ошол жерге ыңгайлашып отуруңуздар. Көзүңүздөр жумулуу. Бүт нерсе көкүрөгүңөрдөгү сезимдерге бурулсун. Вниманиеңер именно силердин сезимдерде. Мени кошпойбуз, сезимдерде кандай болуп атат сезимдер. Ошого көңүл бурабыз. Сезимдерге. Демибизди чыгарып, маңдайыбыздан ата апабызды турганын көрөбүз. Маңдайыбызда атабыз, атабыздын сол тарабында апабыз турат. Көздөрүнө карайбыз. Ата, апа. Мен сиздерди жакшы көрөм. Мен сиздерге ыраазымын. Ыраазычылыгыңарды билдирип, анан ата апага кайрылабыз. Ата, апа, менин ушунча жылдан бери сиздерден катып жүргөн, мага жакпаган сырларым бар. Ата апанын көздөрүн карайбыз. Эми ар бириңиздер именно ата ападан катам деген нерселериңерди мүмкүн болсо үнүңөрдү чыгарып, ата апаны карап айтыңыздар. Бул силердин жашоодогу каталарыңар эч ким билбеген. Вот ошолорду айтып баштайсыңар. Азыр эсиңерге түшкөн. Ата апа, мен баягыда ушундай иштерди кылдым эле. Муну менден башка эч ким билбейт. Бирок мен азыр сиздерди ушуну билсин менин катамда. Деп именно силердин алдыңарда айткым келди. Бул менин жашоомдогу ийгиликтерим үчүн, ден соолугум үчүн, мамилем үчүн өтө маанилүү. Силердин өзүңүздөргө айтып, чындыгын айтканым деп, ошол ситуациялардын бардыгын айтыңыздар. Болбосо көңүлүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Если жаныңарда мешать эткен адам болсо, желательно үнүңөр чыгарып айткыла. Ата апанын көздөрүн карап, жан дүйнөңөргө каткан каталарыңарды чыгаргыла. Алар түшүнөт баарын. Эч кимге айтпаган сырыңарды, катып жүргөн нерсеңерди, киши билип калбасын деген нерсеңердин бардыгын айткыла. Мамиледе балким болгон. Силердин жүрөгүңөрдө өйкөп жүргөн. Ийгиликтериңерде кандайдыр бир ошибкалар болгон. Кандайдыр бир уялуу сезимдер болгон. Вот ошонун бардыгын азыр ата апанын алдында айтуу өтө маанилүү. Силердин мындан аркы жашооңор үчүн. Бардыгын айтып, элестетип, баарын чыгарабыз. Ыйлаңар келсе, ыйласаңар болот. Каткан нерселериңердин бардыгын айткыла. Эмне үчүн ошондо мындай кылгансыңар? Актанбайбыз. Квантовый талаада
Актануу өтпөйт. Квантовый талаада только чындык. Кандай гана болбосун, только чындык иштейт. Ошон үчүн балким качандыр бир убакта бир каталык кетип бирөөңө аборт кылдыргансыңар, эч кимге айтпай жүрөсүңөр. Же болбосо дагы бир кандайдыр бир каталыктар болгон. Же болбосо окууну окубай койгонсуңар. Же ушул сыяктуу эч кимге айта албаган нерселериңерди азыр ата энеңердин алдында айтыңыздар. Бул сиздердин кийинки ийгилигиңердин өсүп кетишине көпүрө болот. Ошон үчүн бардыгын чын ниетиңерден. Мен билген эмесмин, мен жаш болгонмун. Же болбосо ушул сыяктуу чындыкты айтабыз, актанбайбыз. Актанган иштебейт. Башкача айтканда, будьте в правде с самим собой. Это очень важно. Өзүңөрдүн алдыңарда чындыкты айткыла. Вот ошол керек. Мага эмес, ата апаңарга эмес, силерге керек. Ошон үчүн бошоnuш керек, анын кереги жок нерсе. Көкүрөңөрдө, жан дүйнөңөрдү эзип жүргөн нерселердин бардыгын айтып чыгарып салыңыздар. Бул силердин кийинки жашооңорго эң күчтүү топливо болот. Ошондуктан бардыгын айтабыз. Ата апанын көзүнчө, ата апанын көзүн карап айтабыз. Арасында терең дем алууну унутпайбыз. Кыргызча айтканда үшкүрүк. Тиги денеңердин түпкүрүнөн чыккан үшкүрүктүн баарын чыгарып салыш керек. Бүт бар. И анан ийгиликти дем алабыз. Терең ичибизге чейин түшүрүп. Кереги жок нерсенин баарын чыгарып салып турасыздар. Айтчу бардык. Эч кимге айтпаган нерселердин бардыгын, азыр эсиңерге келип аткан нерсенин бардыгын айтыңыздар. Ата апага айтасыздар. Мен ошондо ушундай кылганмын. Мен силерге балким өчөшүп жасаганмын. Ошондой дагы болот. Же болбосо дагы бирөөнө өчөшүп жасагам. Чындыгын только айткыла. Мен билбей калгам, анан мындай, анан тигиндей билип туруп ошентип айтсаңар ал иштебейт. Чындыгын, какой есть. Действительно билбей калсаңар, ооба билген эмесмин дейсиңер. Же болбосо билип туруп ушундай кылгам, ооба ошондой ката кетиргем. Мен силерге чындыгын айтып атам деп айтасыздар. Эми бардыгын айтып бүткөндөн кийин, азыр эсиңерге түшкөндөн аягында ата апанын көздөрүн карап туруп айтабыз. Ата, апа, мендеги болгон каталардын бардыгын чын ниетим менен силердин алдыңарда айтуум мен үчүн өтө маанилүү.
Менин мындан аркы ийгиликтерим үчүн, мамилелерим үчүн, ден соолугум үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан мен сиздерге бардыгын кандай болсо ошондой айтып бердим. Мен сиздерге ата-апа чын жүрөктөн ыраазымын деп жүгүнөбүз. Ыраазычылык билдиребиз. Ата-апага жүгүнөбүз дайыма. Бейиш апанын таманынын алдында деген сөз бекер эмес. Ошон үчүн ата-апа болбосо биз жаралмак эмеспиз. Ошондуктан дайыма башыбызды ийип ыраазычылык айтабыз. Ыраазымын ата. Ыраазымын ата деп. Ыраазычылыгыңарды билдиргенден кийин терең демиңерди чыгарып, бардык нерсени демиңерди чыгарып анан баштайсыңар. Дем алып эмес. Ичиңердеги мусордун баарын чыгарасыңар. Анан андан кийин таза ийгилик, ден соолук кайра ичиңерге жаңы дем киргизесиңер. Демди чыгаруудан башталат. Дем алуудан эмес, демди чыгаруудан бардык нерсе. Узун чыгарганды үйрөнгүлө. Жашооңорду узартканыңар болот. Мурдуңар менен дем алып, кайра оозуңар менен демиңерди чыгарабыз. И мурдуңар менен кайра дем алабыз. Эми акырындап көзүңөрдү ача берсеңер болот. Эки жагыңарды карап, дем алып, отурган жериңерге кайра кайтып келиңиздер. Практика боюнча кимдер бөлүшөт, кандай сезим болду? Сезим, эмес сезим. Колуңарды көтөрсөңөр, мен силерди кошоюн. Ким бөлүшөт? Вот, Рахат кол көтөрүп атат. Разрешаю. Рахат, саламатсыңарбы? Рахат. Микрофонуңарды күйгүзүп сүйлөй берсеңер болот, Рахат. Сүрөтүңөрдү да камераны да кошсоңор болот. Рахат. Рахат, эмне кошулбай атасыңар? Дагы кийин колуңарды көтөргүлө. Рахат. Вот, Рахат чыкты. Эме. Кандай Рахат? Жакшы чыган. Практиканы жасай алдыңбы, Рахат? Ооба. Кандай сезимдер болду, бөлүшчү? Жеңилдедим кичине. Айтып бүткүлдү. Айта Кайра албайм. жасайбыз, дагы жасайбыз. Макулбу? Үйдөн түшүнүп алдыңар, Бул биздин көп энергиябыз, топливоңардын бардыгы, бензиниңердин баары ошого кетип калып атат. Ошон үчүн ата-апаны биз көрсө, биздин ошибкаларыбызды только ата-ападан катат экенбиз. Башка эч кимден эмес. Ошон үчүн башка эч ким билбесе экен дейт экенбиз. Ошон үчүн достордон, подружкалардан качат экенбиз, билген подружкалардан. Көрдүңөрбү кандай моменттер бар? А болгону ата-апабыз билбесе экен деген эле ниет менен. А качан ата-апаңарга айткандан кийин бул уже секрет болбой калат, силерди цеплять этпейт. Бүттү, кой бер деппиз аны уже. Ал уже жок. Рахат. Кандай суроо бар дагы? Чолпонун айта албайм азыр. Хорошо. Дагы үйдөн жасайбыз муну. Хорошо? Группада дагы эметсеңер болот. Азыр дагы обученияга да набор кылып атабыз. Ошо жака кошулсаңар болот. Хорошо, Рахат? Ладно, давай, я тебя выключаю. Динара, я тебя включаю.
Рахат отключайся, тогда азыр айтпасаң, анан өзүң айт анда. Динара. Аха, чолпонжой угуп атамбы? Ооба, камераң кандай сенин, Динара? Кандайсың? Камерам, маскам бар болчу. А, хорошо. Кандайсың, Динара? Практиканы жасай алдың ба? Катчы коюп алып отургам. Ну, нормально, это тоже Чолпонжой нормально. менде оң жак угуп атамбы, жакшыбы? Ооба. Мен биринчи айтып баштаганда оң жак бутум таманым бутумун асты мындай кыймылдап кетти өзүнчө эле. Дагы кандай сезим болду? Аябай сырларымдын баарын айтып салгандан кийин сонун жеңилдеп калдым. Эч кандай сырым калбады. Вот, Баарын айтып салдым. бизге ошол керек. Сонун жеңилдеп сонун болуп алды. Конечно, меня мурашит даже. Бул жерим аябай жеңилдеп сонун болдум. Ишенесизби, мен тердебейм да, менден даже мындай эме болуп кетти. Мен тердебейм да, менде нарушенный ушундай эме бар болчу. Кичине эме даже температура тела алмашты да. Ысып чыктым, тердеп чыктым. Это называется эффект бани. Как раз энергия келгенде уже сенде топливо көрдүңбү? Бошоду деген сөз ошончо. Сага наоборот ийгилигиңе бошоду деген сөз. Ооба. Это эффект Атам менен бани. апамдын көзүнөн ушундай эме көрдүм, мындай жакшы сезим келди. Алар благословить этип аткандай эле сезим келди, мындай. Сонун. Конечно, ата-апа всегда понимают, ребята. Биз эле почему-то өзүбүз чечим чыгарып эле коркуп, анан ошонун баарына страх пайда болот, ошондон и удачанын баары кача баштайт, потому что бир ошибка кылгандан кийин адам өзүнөн өзү коркуп, жашылып, скорлуппага кирип алып атасыңар. Ошон үчүн эч качан андай кылбаш керек. Азыр бүт кылган катаны кимден жашырабыз? Ата-ападан жашырат экенбиз. Анткени биз үчүн эң жашоодогу главный кишибиз ата менен апа. Ошол алып келген бизди. Кудайдан кийин ошолор. Вот ошолордон катабыз деп куурай берет экенбиз да, бүт энергияны ошол жака сала берет экенбиз. Ошо шкафтагы скелетти катабыз деп эле. Да. Түшүнүктүү. Рахмат аябай. Ыраазымын сизге. Ыраазымын, ыраазычылыгым менен кабыл алдым. Рахмат. Динара, дагы бөлүшүүлөр барбы? Молодец. Дагы кимдер бар? Колуңарды көтөргүлө. Мен кошуп коеюн. Бөлүшүүлөр жокпу? Практика жасадыкпы, кыздар? Гүлсара Валиева. Гүлсара кошул. Микрофонду бассаң кошулат. Только эле практика эмес, башка суроолоруңар болсо да кол көтөрүп берсеңиздер болот. Мен угуп атамбы, кандайсыз? Эми угулду, ооба, жакшы. Камераны кошсоңор да болот. Желанияңар болсо. Вот, Гүлсара, саламатсыңар? Кандайсыз? Мен практика жасап көрдүм азыр. Биринчи баштап сонун болуп жеңилдеп, дыханияларды туура алгандан кийин Катуураак кичине. өзүмдү жумуп, атамды ушундай элестеткендечи, башым жерге тийип кете жаздаса. Өзүмдө болгон сезимдерди айта алдым. Айттыңбы? Ооба. Молодец, умница, Гүлсара. На самом деле көрдүңбү ошол сени башыңды жерге басып турган энергия. Ошон үчүн ата-апа бизди колдоп турат, балдар. Биз деп жашашат алар. Силер балдарыңар үчүн жашап атпайсыңар силер да. Бирок биз качан ошону ачыкка чыгаргандан кийин биздин энергиябыз биздин ийгиликти көздөй кетет экен. Көрдүңөрбү кандай секрет бар? А качан силер ошону канчалык жашырам деп таш менен бастырган сайын ал таш силерди кошо мойнуңардан ылдый тартып турат экен.
Ошон үчүн үйдөн дагы бул практиканы жасагыла. Дагы баарын айтпай калгандар болсо, прям кичине музыка коюп алып, бош жерге отура калып, элестетип, именно ата апанын астында айтуу биз үчүн өтө маанилүү. Биздин кийинки ийгилигибиз үчүн маанилүү, ден соолук үчүн маанилүү. Айтпаган үчүн ооруп атабыз, секреттин баарын катып алып. Тарныштын баарын катып алып, ошондон анан ооруп атат. Рактын баары. Көрдүңөрбү? Ооба, рахмат. Состояниең жакшыбы? Ооба, жакшы. Баблага жакшы, Гүлсара. Сонун суроолор болсо бергиле дагы. Вообще контент боюнча дагы башка суроолор болсо. Гүлсара, бүттүңбү? Же айтасыңбы? Рахмат, Гүлсара. Эртең бүрсүгүнү дагы эфир болот. Катышкыла, хорошо? Эртең бүрсүгүнү дагы. И обученияга орун ойнотобуз, кыздар. Обязательно катышкыла. Ладно, Гүлсара, давай, удачи. Алина суранып атат. Алинаны кошолук. Вот, Алинаны коштум. Алина. Гүлсара, немени басып кой. Крестикти. Алина. 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 О, кандайсың, Алина? Ооба. Кандайсыздар? Жакшы. Камерага чыгасыңбы? Гүлсара, мен өчүрүп коесуңбу камераңды? Мен угуп атат да. Менин бир вопросум бар, Чолпон эже. Жумуштан чыгып эле подключать эттим, анан практиканын аяк жагына келип калыптырсыздар. Эфирин сакталабы ошону? Эфир сакталат эфир. Кайталап көргөнгө болот, Ооба, болот. Окей, рахмат, чоң ишиңиз. Кандайсың, Алина? Как трансформация? Жакшы, Биз Москвага жакшы жүрөм. Жумуштан бир тепкич көтөрүлдүм, сүйүнчү. Кандай? Жумуштан бир тепкич көтөрүлдүм дейм. Жакшы. Трансформация болуп аткан турбайсыңбы? Биз Москвага барганда Алина менен жолугуп трансформация кылып келгенбиз. Катышкан Алина, молодец. Буюрса, ооба. По личному, по-любому барам сизге. Все. Хорошо, кыздар. Дагы эртең бүрсүгүнү эфир болот, катышкыла. Ладно, удачи. Алина, давай жолугабыз. Алина менен постоянно связь. Хорошо. Ладно, Рахат Бекмуратова. Рахат, разрешать еттим. Суроолоруңар болсо дагы бергиле. Түшүнбөй калган. Рахат. Чолпон эже? Оу. Вообще көрүнгөн жок да. Бул эмнеден? Себептен. Эмне көрүнгөн жок? Апа ата көрүнөт деп атпайсызбы? Келет деп. Алар вообще көрүнгөн жок да? Не обязательно. Не обязательно. Ооба. Ал деген, ал дагы эмеден болот, Рахат. Проработка кылышыңар керек, кыздар. Мындай да, биздин ички дүйнөбүздөгү көзүбүз жабылып калган деп атпаймынбы? Ички төрөлгөндө биз таза татынакка эле төрөлөбүз. Андан кийин жана материальный мир. Материальный мир деген эмне? Акча, оокат, буюм, тайым, тигини мунусу бар, менде жок, ушундай ойлор, жакшы эмес, ар кайсынын баарын ойлойбуз, вот ошонун баары жаап калган, көрдүңбү? Ошол убакта көрө албайсыңар. Ал үчүн очищение, бираз очищение кылышыңар керек. Иштеги мусорлордон арылыш керек. Бардык ийгиликтериңерге кедерги болгон бул ичибиздеги калып калган мусорлор. Мусор деген эмне? Таарыныч, күнөөлүү сезим, эмоциялар, кыжырдануу, жиңгелүү дегендин баары ошол жакта жатат. Ошолордон арылып башташ керек. Хорошо? Обучение алгыла, разбор алсаңар болот. Любой нерсени эметсеңер болот. Хорошо? Очищение кылыш керек. Бул эң чатак жери, бул балдарыңарга кандай мурас калтырасыңар. Алдыны көздөй, келечекке эмне мурас калтырасыңар. Вот ошондо кептин баары. Же болбосо мен 51 жашымда окуштун зарылчылыгы деле жок болчу, потому что мен уже болчусу болду да деген кеп да.
Бирок балдарыңды ойлогондо жок. Балдарга жакшы мурас калтыргың келет экен. Акча эмес, таза, жакшы родовой система калтыргың келет экен. Бардыгын ордоруна коюп таштагың келет экен. Себеби алар жашоосун, жакшы жашасын. Вот ошондуктан не обязательно көрүш керек. Өзүңөр менен заниматься эткиле кыздар. Чечим кабыл алгыла обязательно. Окугула, разбор алгыла, бесплатный YouTube'дан карагыла, иши кылып отурбагыла деген сөз. Дагы суроолор барбы? Вообще контент боюнча дагы башка эле вообще суроолоруңар болсо берсеңер болот. Суроолор жокпу кыздар? Көп эле кыздар окшойт. Бар эле кыздар экен. Кыздар кама дейт, кама деген эркек бала. Суроолор болсо любой суроолоруңарды берсеңер, жооп бергенге даярмын. Элизат Султаналиева. Уруксат бердим, микрофонду басып сурай берсеңер болот. Элизат, кандайсыңар? Мен караңгы комнатада отурат элем, ошон үчүн камерам азыр көрүнбөйт. Хорошо. Практика боюнча сизден диагностика өткөндө ошо апа менен атаны элестеп дегенде эле ыйлап баштагам, бирок бунусунда ыйлаган жокмун. Анан мен ката деп ойлобогон нерселерди мен азыр сездим, ошол менде ката болуп жүргөнүнчү. Вот. Көрдүңөрбү? Ал катамды мен ата-энем кабыл албайт болчу да. Азыр ошону эстеп, как раз ошону айтып алдым. Анан эң аягында ошол ыраазычылык башын ийип айт дегенде ошо башкача сезим болду. Мен буга чейин мындай чын жүрөктөн ыраазычылык айтпасам керек. Мынтип эми благодарность деп жана сиз айткандай кылып, баягы коучтар айтат го, благодарность айт деп, ошондо атама, апама благодарна деп эле айта берчүмүн, но видимо только не от сердца. Ну вот так, все мы вот так говорим. Ошондой эле да, башыбыздан. Бул кекетеңерден ары ылдый өтпөйт. Өзүңөр деле ыраазымын деп айтып көргүлөчү, кайсыңардан чыгып атат, жүрөктөнбү же мээденби? Анан ошо ийил дегенде менде бир башкача сезим болду да. Вот. Күндө ийилиш керек, күндө ыраазычылык айтышыңар керек ата-апага. Ата-апа болбосо биз жок болмокпуз да. Анан эле төрөлүп алып эле анан кичине 50 сом ашык тапканда эле баарыбыз эле көкүрөктү койгулап, алдыны көздөй чуркап кетип атпайбызбы? Силер кимсиңердер? Ошон үчүн биринчи ыраазычылык чын жүрөктөн дегендин мааниси эмнеде? Ичиңерде мусор калбай калды деген сөз. Тазардыңар деген сөз. Вот ошол тазалануунун бир бөлүгү да сенде дагы. Мурун сезбечүмүн деп атпайсыңбы? Вот ошонун баары ошол именно сезимге келиш керек, балдар, сезим. Бардык нерсени сезим менен гана сезгенге өткүлө. Мээ менен эмес, мээ калькулятор, ал эсептеп, анан силерди булуң буйтка жолдор менен алып өтүп кетип калат. Ал өзүнө ыңгайлуу автоматтатыштырат, башкача айтканда. А сезим силерди эч качан алдабайт. Даже кийим алганда, чечим кабыл алганда дайыма сезимиңерге койгула. Ушул квартираны алсамбы? И көкүрөгүңөрдү сезип көргүлө. Кандай сезим болуп атат? Ушул жигитке күйөөгө чыксамбы? Көкүрөгүңөрдү сезип көргүлө. Биякты эмес, биякты. Түшүнүңөрбү? Любой нерсе. Тапчик алсаңар дагы ушуну алсамбы? Сезим эч качан алдабайт. Любой нерсени сезим туура тандап берет. Анан дагы сизге бир суроо бере кетейин деп аткам. Мен сиз оң жак, сол жак деп айтып калдыңыз. Мен оң жакта тиземде травма бар да, ал эме болбойт да, айыкпайт, ордуна келбейт да. Ал жана разрыв кете берет, бирок ордуна келбейт деп айтышты да. Анан биз 5 бир тууганбыз, 5-өөбүздүн тең бутубузда то операция болгон, то травма болгон, же кулап кеткен, ушундайбыз да баарыбыздын. Анан азыр ойлоп кеттим, баарыбыз атабыз менен байланышкан нерселерибиз барбы деп. Оң бут болсо атаңар менен байланышкан Элизат. Благодарность жок. Ата тегиңерге, атага, ата тек жагыңарга благодарность жок. Тизе деген седьмое колено деген сөз орустарда. Аябай точно айтылды. Колено деп. Бизде 7 ата тек деп айтылат. Колено бул силердин ата тегиңер. Түшүнүңөрбү? Тизеден ылдый бул силердин тамырыңар.
жети ата тегиңер деген сөз. Седьмое колено. Вот ошо жети коленоңарга ийилишиңер керек. Вот ошолорго ыраазычылык билдиришиңер керек. Это не просто так баарыңарда, көрдүңбү? Менин апам дагы ушундай тизесинде да. Апам, анан баарыбыз да. Вот. Апаңкы каягында? Кайсы бутунда апаңкы? Оң бутуго дейм. Эркек жактан экен да бүт баары. Апаң сильный эмеспи? Атам сильныйдей көрүнөт, билбейм. Хорошо, благодарность жок. Благодарность жок. Апаңда дагы көрдүңбү кандай байланышат? Аялы күйөөсү жөн эле табышпайт балдар. Именно ошол жанакы вибрациялар окшоштор табышабыз. Ойлобогула силер, мындай экен андай. Ничего подобного. Окшош кишини табабыз, мындай да. Вибрация высокий, андан ылдыйраак, анан такыр ылдый дегендер бар. Ошон үчүн жанагы два сапога пара деген ошол. Мындай менен мындай эч бирикпейт. Көрдүңөрбү, эки жактан кетип атат. Именно атада дагы апада дагы бар үчүн окшоштуктар бар үчүн келип анан табышабыз. Эми ал жанакы браки совершается на небесах деп атпайбы орустарда, же болбосо бизде кыргыздарда нике гайып деген бар. Бул дагы силер биз ойлойбуз, биз өзүбүз эле табышып алдык деп. Ничего подобного. Тиякта биздин коленаларыбыз, ата теген этектерибиз бизди табыштырат экен. Ошон үчүн браки совершается на небесах деп. Небесахта ким жашайт? Билесиңер, Душалар жашайт. Вот ошолор бүтпөй калган ишин биз аркылуу бүтүрүш үчүн табыштырат экен. Вот, ондай кызыктуу нерселер бар экен. Ошон үчүн жана үйлөнөрдүн астында баарыбыз эле кыйын болуп атпайбызбы? Ой, кремль салабыз, мондай кылып жашайбыз, анан үйлөнгөндөн эле башкача болуп кетип атат. Көрдүңөрбү? Эмне себептен анткени силер биздин ишибизди биринчи бүтүр, анан кийин өзүңөрдүкүнө баргыла дейт экен. Ошон үчүн ата текен этек менен сөзсүз иштешибиз керек экен. Бул программаларды жылдырып коюшубуз керек. Программалар жаман эмес, программалар ошол убакта жакшы программалар болчу. Аларга применимый программалар болчу. Көрдүңөрбү? Азыр бизге заманга туура келбейт. Просто ошону алып. Ладно, сурооңо жооп алдыңбы, Элизат? Ооба, алдым. Рахмат. Ата эне тегиңерге поклон жасап баштагыла. Ыраазычылык билдиргиле, жүрөгүңөрдөн, оозуңардан эмес, хорошо? Макул. Прям атаң барбы? Атам бар. Вот атаңа барып, балалыгы кандай өткөн, анын атасы кандай болгон сурагын обязательно. Баарыңарга полезно, көрдүңбү? Коленадан кетип атат. Бул силердин балдарыңарга да кетип калат. Ошон үчүн жети ата тек эне текке ыраазычылык келтириш керек. Ыраазыбыз. Биздин денебизде элестеткиле, миллион кишинин каплясы бар. Биздин аркабыздагы ата эне тектин баарынын ДНКсы бар, понимаете? А силер кабыл албай атпайсыңарбы? Аларды кабыл албаган үчүн жанагы наказывать этип атат. Кабыл албасаң мен деп туруп. Анан жанакы биздин жашообузда болуп аткан поступкалар да ошол жактан келип атат. Ошону да кабыл алышыбыз керек, жаман жакты да кабыл алышыбыз керек. Ошону туура, ооба, мен ошондо ошибка кылдым. Бирок мен кабыл алам, ошол менин опытым болчу деп. Түшүнүңөрбү? Туура эмес кылган нерсе дагы жөн эле келе бербейт. Ал бирөөнүн опыту, бирок ошону силер басып өтүшүңөр керек болчу. Ошон үчүн аны дагы ыраазычылыгыңар менен кабыл алышкан керек. Канчалык түртөсүңөр, ал ошончолук силерге сопротивление кылат. Так, дагы кимде суроо бар? Кыздарики, фонарики. Динара. Давай, Динара. Чопон же ошол сезимдерди кантип кучалтабыз? Көкүрөгүңөрдү уккула деп атпайсызбы? Мындай мээбизди токтотуп, сезимибизди кантип кучалдырабыз? Вот сонун суроо, Динара. Карагыла барыңарга. Медитация. Мен силерге эң простой, эчтеке закорючкасы жок медитация берем. Ошону күндө жасайсыңар. 3 маал такыр жок дегенде, ата канчалык көп жасасаңар, ошончолук бат сезимгер ачылат. Керекпи?
Берейинби? Апай Динара кака кетип калды. ооба Карагыла. Карагыла. рахмат. Колду бутту түз отуруп 90 градуста үстөлгө до конца отуруп албайсыңар, учуна отурасыңар үстөлдүн. Что бутуңар таманыңар заземление болуш керек. Жер менен таман ровно туруш керек. Колуңарды тизеге коесуңар. Өйдө каратып эмес. Өйдө каратканда ал деп коюп атасыңар. Көрдүңөрбү? Андай эмес, ылдый каратып. Тизеге коесуңар. Түп-түз отурасыңар. Кадимкидей, статуядай. Түп-түз. Белиңер дагы 90 градус, бутуңар дагы 90 градус. Алысты карап туруп, демди чыгаргандан баштайсыңар до конца. До конца чыгарып, алыңардын келишинче пауза кыласыңар. Токтойсуңар. Мурдуңар менен кайра дем аласыңар. Терең дем алып, дагы пауза. Квадратное дыхание деп койдум. 3 жолу демиңерди чыгарып, ушундай токтоп чыгарып, 3 жолу дем алып, андан кийин 5 мүнөткө көзүңөрдү жумасыңар. Медитацияга. Медитация учурунда көзүңөрдү жумуп, түп-түз отурасыңар. Мурдуңар кычышып кетет, чачыңар кыймылдап кетет, кыймылдабай отурасыңар. Тырманып, кашынып, чүчкүрүп, бутуңар менен бутуңар тырмап болбойт. Бул учурда силерге тоскоолдук кылган нерселер пайда болот. Вот ошол тоскоолдукту өтүп кетишиңер керек. Мен медитация жасап атам дейсиңер. Мен медитациядамын. Эгерде жанагындай кычышып, жолбосо ачышып, жолбосо кыймылдагыңар келип кетсе, ошол силерди беспокоить этип аткан жерге көңүлүңөрдү буруп айтасыңар. Токтоп тур. Мен медитация жасап атам. Башка ой ойлогонго болбойт. Ойду токтотуш керек. 5 мүнөт. Көзүңөр жумулуу 5 мүнөт. 5 мүнөттөн кийин башка ой келип кеткенде дагы ошого айтасыңар. Токтоп тур. Азыр мен медитациядамын. Түшүндүңөрбү? Андан ары такыр болбой оюңар ар кайсы келип атса, мен медитация жасап атам деп кайра кайталап турасыңар. Бир аз көңгөнгө чейин. Андан кийин өзү токтойт. 5 мүнөт өткөндөн кийин кандай кыласыңар? Көзүңөрдү ачасыңар. Ыраазымын деп. Алыска карайсыңар. Одновременно көзүңөр бүт жакты көрүп туруш керек. Бул биздин кыргызча айтканда көзүңөр токтоп калатындайча айткам. Эчтеке, бардык одновременно баарын көрүп турасыңар. И дагы 3 жолу выдох. Токтоп. Түшүнүңөрбү? Кыйын болсо 7 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин убактыңар кетет. Канчалык күнүнө көп жасасаңар, сезимиңер, сезим эле эмес, көп нерсе ачылат. Бул доказанный факт. Биз дагы мастерлер постоянно жасайбыз. 3 күнүнө 5 мал это обязательно. Андан көп 40 жол жасасаңар болот. Это быстрее вас откроет. Түшүндүрө алдымбы, Динара? Ооба, түшүндүм. Чоң рахмат. Запись дагы болот, кыздар. Обязательно сезимдерди ачабыз десеңер, 20 мүнөт убактыңарды жокко санап медитация кылабыз. Только медитация, оюңарды токтотуу, сознание менен подсознанияны ажыратып бир нерсе кылууга жардам берет. Түшүнүңөрбү? Дагы кимде суроо бар?
Так, суроолоруңар болсо берсеңер болот. Эртең бүрсүгүнү дагы вебинар болот. Бишкек убактысы боюнча саат 9-да башталат. Тааныш билиштериңерге дагы ссылканы таратып койсоңуздар болот. Инстаграмдан өткөзгөн жокпуз, себеби Телеграмга деген деп суранышканынан. Ошондуктан Телеграмдан өтөбүз. Россиядагылар Инстаграмды көрө албай калышат экен. Запись болот, записти жөнөтөбүз. Чолпон дейт. Чолпон, угуп атам. Чолпон. Саламатсызбы? Мен Саламат. Мен өзүм жанагы медитацияны аткарганга мага мүмкүнчүлүк болбой калды. Жумушта элем, бирок наушник менен мындай берилип уктум да. Менде мындай суроо. Менин атам 6 жашымда өтүп кеткен. Анан сиз эме ата энени элестеткиле дедиңиз, но мен жумушта болсом дагы эми жанымда адамдар бар эле, все равно ошону аракет кылып көрдүм. Атам менен апамдын, мен өзүм Москвада жүргөн үчүн, ата энем Кыргызстанда болгон үчүн сүрөтү, экөөнүн чогуу түшкөн сүрөтү эсимде калган үчүн ошо экөөнүн турган сүрөтү келди да көзүмө. Болот. Андан мен баякы өзүмдүн кетирген каталарымды эми атам 6 жашымда өтүп кеткен үчүн 6 жашка чейинки кетирген катам эсимде жок дагы, мына азыркы жашка чейинки кетирген каталарымды чогуу айта беремби ошондо? Ооба, конечно. Конечно, ал сен атаң 6 жашта өтүп кеткен менен сен атаңа бала боюнчасың да. Сен атаңа өтүп кеткен менен баары бир ал чувство вины перед ним тоже есть. Поэтому это не важно. Экөөнө тең айтасыңар. Тушасы постоянно силер менен, балдар. Алар просто физически көрүнбөй калды, болду. Башка формага өттү. Болгону. Экөөнө тең айта бересиң. Ошо сүрөт эсиме келди дагы, сразу эле көзүмө ошо атам менен апамдын жаштыгыда чогуу түшкөн сүрөтү келди. Ошого болот. Иштеп атып деле аракет кылдым да, мындай айттым, ошо вдох-выдох кылдым. Кандай сезим болду? Прям элдерге окшоп эле мындай берилип столго отуруп тынч жерге болбосо деле какой-то жеңилдик болду да, бирок мен толук бүт каталарымды айтып успеть этпей калдым. Ооба. Мен эми азыр баары мындай да кээде чарчап кетишет, ошон үчүн кыскараак кылдым. Муну үйдөн отуруп жасайсың, записка. Шашпай отуруп бир жарым саат убакыт керек, а то и 1 саат. Но зато мындан кийин эффект укмуш болот. Ийгилигиңер сразу учат, сразу, понимаете? Это важный эме. Үйдөн сөзсүз жасагыла. Хорошо, өзүңөр көрөсүңөр аны. Ошол бир канча мындай жеңилдик бирдемелерди уже кичине эле процесси работа эле билдим да. Анан эгерде чын жүрөктөн берилип, мындай тынч жерге өзүңө бир 5 мүнөт, 10 мүнөт убакыт ажыратып жасасаң, нормальный болот экен да. Мен просто жумушта отуруп, элдер жанымда басып туруп, шум сүйлөп аткан жерден эле жасадым да. Ооба. Ошондо дагы бирок келди көз алдыма. Конечно, в любом случае трансформация по-любому болот. По-любому. Просто тынчыраак жерде болсо, өзүң айткандай убакыт ажыратсаң, андан да жакшы болот. Жарым саат отурсаң, ичиңдеги 50% мусоруңан тазаланып каласың. Бирок каталар көп экен да, көп сразу эстеш кыйын экен. Жок, эстегениңер деле. Эстегениңер, улам эсиңерге түшкөндө эле айта бересиңер. Хорошо? Муну эсиңерге азыр моментально азыр эмне түштү, ошол силердин жүрөгүңөрдү сайгылап турган нерсе түшөт азыр. Анан кийинчерээк кийинкилери чыгат. Аларды акырын проработка алып койсуңар. Основной азыр силерди моментип кармап тургандар моментально чыгат, биринчи чыгат. Түшүнүңөрбү? Жакшы, рахмат чоң. Группада жасагандан кийин бөлүшүп койсоңор болот, эртең бүрсүгүн дагы болот.
катышкыла. Хорошо, дагы диагностикада кылабыз, если желающийлер болсо эртең буюрса. Хорошо, чолпон, ийгилик. Жаса обязательно, группага бөлүшүп койсоң болот. Макул, сизге дагы ийгилик, чоң рахмат. Рахмат. Так, 1 саат 40 мүнөт болуптур. Суроолор жокко дейм, Суроолор жок болсо бүгүнкүнү бүтүрөлүк анда. Эртең саат 9-да дагы жолугабыз, урматтуулар. Сөзсүз келиңиздер. Дисбаланс закондорун билгендер башкалар менен бөлүшүп койгула. Москвадагылар айрыкча, себеп дегенде Россияда жүргөндөр айрыкча башка эл, башка жерде бул көп проблемалар болот, ошолорго жардам болсун. Ссылка менен бөлүшүп, эртеңки вебинарга чакырып коюңуздар. Баардыгыңарга бейпилдүүлүктү каалайм, жакшылык каалайм. Азыркы практиканы дагы бир ирет жасап чыгыңыздар. Хорошо, жарайбы? Баардыгыңыздарды жакшы көрөм, эртең күтөм. Азыр мен записти токтотоюн.